Алтын казык конушунан 5 соттук участок үйү, коро жайы, адан тышкары койлору менен сатылат. Сиздерге ориентир мынакей бул көчө Объездной көчөсү, ылдый жагы теңдик. Ал эми сол жакка кире турган болсок, алтын казык конушу. Күн чыгыш жакка турган болсок, Дордой, ал эми күн батыш жакка турган болсок, жаңы салып аткан Ош базар, Объезднойдун эле үстү жагында шаардын булум бурчтарынан маршрутка автобустар жүрөт. Бул жерден центрге чейин 15-20 мүнөттүк жол. Именно ушул Объезднойдон үйгө чейин примерно 1 или 1,5 километр түзөт. Анда эмесе кеттик, үйдү чогуу көрөлү. Сиздер менен келгиле калсо болмокчу. Алтын казык конушунан 5 соттук участок ушул үй сарайлары менен сатылат, малдар менен кошо. Мынакей өзүңүздөр көрүп турасыздар. Көчөлөрү дагы аябай кенен, участок 5 сот түзөт. Үй болсо жек-жеген жашына болгон үй менен, участоктун размери 20га 25 5 сот түзөт. Документтери бардыгы жакшы бар. Бул жерден Объезднойго примерно 1,5 километр, 1 километр эле түзөт. Ал эми центрга чейин шаарга примерно минуттага менен караганда 25 минутада центрге кирип барасыздар. Мынакей участокко кире турган болсок, бул жагы коро сарайы, оң жак бетте мынакей. Бул жакка тооктогу багат экен, адан тышкары жемканалары. Бул жерде ол жашынай болгон временкасы участок болсо, правильный форма, прям 4 бурчтук болгон участок 20га 25. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, 20га 25 участок аябай сонун болот. Бул жерде 40 баш кой, 40 баш козу менен сатылат, 80 баш. Биринчи сиздерге үйдүн ичин көрсөтөйүн дагы, анан келип ушул койлор боюнча дагы обзорду берейин. Бул жакка кире турган болсок, мынакей бул жер бастырма, ушул жерде летний чай ичип отурасыздар. Бул жак беттен мынакей очо каналары, тамак бышырып отурасыздар. Бысымал деп туруп, бул жак бетке кире турган болсок, мынакей бул жери кухнясы. Үйдө деле жашынакай болгон, жашай турган ремонту бар. Оң жак бетке кире турган болсок, бул жери мынакей спальный. Спальный дагы сонун чек-чейип турат, кирип эле жашап, мал сал карап отурганга аябай сонун болгон үйү бар. Адан тышкары бул жакка кире турган болсок, мынакей бул жери залы. Ошондой үй киргенде кире бериш менен кухнясы бир, спальный, анан кийин бул зал менен кошо. 5 соттукту түзөт. Ал эми ошол 3 комнат временка, коро сарайлары менен сатылат. Эшикке чыга турган болсок, мынакей эми сиздерге ушул койлор боюнча айта кетейин. Мынакей козулар болсо аябай килейген жакшы козулар экен. Адан тышкары мынакей көрүп турасыздар. Бул жерде койлору менен, койлор болсо мынакей азыркы кисар деп, арашан деп мындай порода бул сатылып атпайбы, кымбат. Ошо койлордун экени, бирок таза кандуу эмес. Мындай обычный кой менен ошол арашан койлордун арасында чыккан ушундай чоң койлор. Бул жерде 80 баш кой бар, общий мал. 40 баш козу, 40 баш кой. Бул жерден жайыты кандай болот дегендерге дагы сиздерге айта кетейин. Бисмилла. Жайыт болсо, бул жерден наракка бир 500-600 метр эле база турган болсок, ошол жерде токой бар экен. Аларча суу сактагычтын жанында бир чоң гектар токой бар экен. Токойдун ичинде баардыгы ошол жакка малдарын жаят экен. Жайыт болсо кенен, жайгышы ошол жакка жаят. Бул жакта мынакей коронун ичи зимний. Бул жак бетте королордун бастырмасы койлорго. Бул жерде койлор дагы аябай жакшы, чоң койлор. Ал эми бул койлордун участоктун үй баардыгы биригип $55 000 сурап жатыптыр. Дагы сүйлөшүүлөр болот дейт достор. $55 000 ушул жерде 80 баш койду. Адан тышкары мына ушул участокты, үйлөрүн баардыгын, үйдө азыр видеодо эмне көрсөңүздөр, ошолардын баардыгы ошол $55 000 ичинде. Дагы сүйлөшүүлөр болот дейт. Реально клиент келип, содалашып, үйлөрдүн бааларын чыгарып берсе, мен дагы бир аз түшүп берем дейт. Чоң болгон сарай менен, үй менен, койлору менен келесиздер дагы сразу ушул мал чарба бизнесин сразу эле баштай бересиздер. Эч кандай сиздерге вложение кылуунун кереги жок. Таза болсо бир малчын алып келесиз дагы ушул жакка киргизип коесуз дагы, шаардан келип көзөмөлдөп турасыздар. Жайыт болсо жакын элеке. Бул жакка токойго чыгып жайылат экен. Сиздерге дагы казайдын номерин калтырып коем. Ошо менен сүйлөшүп, казай менен кайсы жакка жайылат, кайсыл жерге болот, эмне кылып багылат, бүттүгүн сиздерге түшүндүрүп берет. Мынакей койлор болсо азыркы мынакей бир аз арыгыраак болуп турат. Эми ушул балдарын багып атканга арыгыраак жакында бир айдан кийин кайра ушул койлор баардыгы этке келет. Өзүңүз көрүп турасыздар, мынакей арашан койлордун эле окшош. Ошол пол порода экен да. Бул чистый порода эмес, мындай пол порода дейт. Көрүп тургандагыдай эле козулары дагы аябай чоң, жакшы козулар экен. Мынакей көрүп турасыздар, козулар болсо килеңдеген козулар. Хош. Карап турасыз. Ошол мынакей баардык биригип ушул жерде $55 000 сурап жатыптыр. Обмен болсо дагы каралат дейт. Если шаарда участок болобу же машина болобу, иши кылып мындай байкеге жаккан бир обмен боло турган болсо каралат дейт. Ошого келиште турган болсок,
сатам, и добавка обмендер дагы болот дейт. Ал эми байланыш телефон 0500 74 03 07 0500 74 03 07. Рустам деген байке алат экен. Рустам байке менен сүйлөшүп кененирээк бул койлору менен кошо үйлөрдүн баардыгын $55.000 сатып алыңыздар. Байланыш телефон 0500 74 03 07. Рустам деген байке алат экен. Мынакей карагыла, койлор болсо азыр жайытка кетип атат. Азыркы реклама тарттырганга эле алып келип камап коюптур. Реклама тартып бүттүк. И сразу уже жайытка кетип атат. Карагылачы, койлорубуз кып-кызыл чоң койлор. Могой дагы аябай чоң экен да. Желиндери кенен, козулар дагы аябай чоң козулар. Карагыла. Бир гана бул жерден ушул койду гана бакпастан, бул жерге дагы бука, адан тышкары ушул үй жандыктарын, ушул мал жандыктарын семиртип алуу боюнча дагы аябай жакшы мал сарай бар экен.